Достор, салам алейкум. Азыр бүгүнкү күндөгү кырдаалдын кыйындыгын баарыбызга маалым. Бирок ошол учурда монтип көчөдө көз жашын төккөн кыргыздын кыздары, энелери көбөйүп атат. Бул көйгөйдү кимге айтаарын билбей көчөдө минтип турганда боюнда бар энелер минтип колуна коробкасын кармап үйүндө 2 баласы бар экен. Кантип эмне кыларын билбей балдар ачка, өздөрү ачка отурган мындай көрүнүштөр биздин жүрөгүбүздү оорутат. Анан эже сиз ыйлабаңыз. Бүгүнкү күндө колубуздан келишинче аракетте болобуз. Кудай буйрсачы. Сиз айтсаңыз, үйдө балдарыңыз 2 балам бар дедиңиз, Балдарым аяқымды алып кетті. Герчелерді қиналып жабылмышым. Ақпалда жүрөбүз. Қиналып. Ар кимге жардам сурап ойнап кетчүмүн. Жок, сиз карантинге чейин кантип окат кетсиңиз эле? Балдарды кантип бактыңыз эле? Ешкимден жардам беришип, эжелер, намазап кол эжелер жардам беришип. Жок, сиз өзүңүз жолдошуңуз жок дедиңиз, Жолдошуңуз бар. Сабап туруп кетти мына нерсе. Эже мындай кылабыз. Сөздөн бүгүнкү күндө мындай да, мен деле өзүм баягы сиз менен алдыда сүйлөштүк го. Бүгүн алдап да кайрылгандар көп да. Анан мен сизди дагы ачык айтып коюш керек, баягы орозонун күнүндө биз биринчи Кудайды алдабайлы, экинчи элди алдабайлы, өзүбүз мындай чындыкты айтайлы да. Жолдошуңуз сизди таштап кеткен, Таштап кеткен үчүнбү? Же жөн эле чет жакта иштеп атабы? Жок, таштап кеткен үчүн. Таштап кеткенине канча убакыт болду? Ошо 5 ай 6 ай болуп калды. 5-6 ай болду. 5-6 ай болуп калды. Анан төрөгөнгө дагы кандай кыйынчылыктар кыйналып атам. Азыр үйдө сиздер жегенге, балдар жегенге тамак азыркы учурда барбы, үйдө жокпу? Аз бираз макарон, майса бар. Азыр бул эмеге чогултуп атасызбы акча? Бираз. Азыр элдер берип атат, берген жокпу? Бираз 50 сом. 50 сом? Нан алып жейинде. Ошол эмелер бирөө 50 сом. Өзүм да көп чыга албайм үйдөн. Кыйналып, буттарым ооруп тамак. Мындай кылыңыз, эже. Мына жерде 10 килограмм un. Анан мына кант, май, чай ичинде ушул үйдөн отуруп балдарыңызга тамактанасыз, Илабагыла, ана балдар. Мына азыр үйгө алып барасызбы, мен жеткизейинби сизге? Барасыз менен алып барайынбы дейбизби? Мына жеткирип берейинби? Үйгө немиске? Жумуштар болбосо. Жок, жумуш болгондо үйүңүзгө жеткизип эметпейин, макулбу? Анда мен үйдө көрүп анан кыздарыңызды алдым. Сиз өзүңүз каяктан болом дедиз, эже? Сокулуктан болосуз, Бир туугандарыңыз барбы, жокпу? Энелерим бар, алар өздөрү менен өздөрү алар да Москвага кетип калышкан. Аялдары. Мен өзүмчө эле биякта. Ата-энечи, ата-эне? Папам каза болуп калган. Чоң атам, чоң атамдар каза болуп. Эмечте каза болуп калышты. Каза болуп калган. 20 жылдай болуп. Детский ошол эмелер бар, бизде кийимдер бар. Азыр сиздин кыздарыңыздын мен атайын баратам, сиздин үйүңүзгө да барып эме катары көрүп коеюн депчи. Анан барып көрүп, эслегер эметсе бизден бекер дүкөнүбүз бар да, магазин эже. Сиздин өзүңүзгө дагы, кыздарыңызга дагы баарысына кийимдер бар. Ал кийимдерди болсо ошол алыста иштеп жүргөн биздин боордошторубуз, бир туугандарыбыз жөнөтүшөт бизге аманат катарычы. Аны биз магазинге алып коебуз. Сиздерге окшогон бир туугандарыбызга аларды биз беребиз. Бекер эже сатылбайт. Жаңы жакшынакай сонун кийимдер. Детский дагы жакшы. Азыр дагы кече 2 күн болду келгенине. Ошол магазинге да алып барып сиздерди кийинтейли, макулбу? Кудай буйрса. Кудай буйрса. Амин, амин. Кудай буйрса. Айтканыңыз келсин. Могул көчө азыр мына магазиндин алдында сиздин көрүп туруп эле жүрөгүм ооруду да. Бүгүн көрүнүш көп болуп атат. Минтип көчө кайрылып, минтип туруп атканыңызга канча күн болду? Чарчап калам, үйдө жатам. Мен ошо больницага бар деп айтышты эле. Аяка барганга да шартым жок болду. Ичимде ооруп, балдарымды карай турган киши жок болуп атат азыр. Сохранение жатат, кайдан өзүмдү өзүм карманып, эч жака да больницага да бара элекмин. УЗИге да түшө элекмин.
ичкиликтен алыссызбы эже? Иә. Ичкиликтен алыссызбы, ичпейсизби, же ичесизби? Өзім ичпеймін. Ичпеймін, жекпеймін менге. Азыр мындай түзеле. Бул канчада балаңыз? Бул 2-де. Бул улуу кызыңыз, э? Ооба. Квартирада турат, э? Квартирада. Бейде канча убакыт болду квартирада туруп атканыңызга? Бул квартирада 2-нчи айында болду. 2-нчи айда. 2-нчи айга кетиптим. Жашап. Анан ошо квартирадан төлөй албай жаман болуп. Ошо квартирамды сырайыс болуп эле кандыкиде ушу балдарымды булар да бир аз оорукта чыкты. Же дарыларын бере албай, бир сыра ошо 1-2 адам алып туруп беришти эле. Кечээ дагы шүгүрт деп. Буйруса эже, Аллах Таала бул сыноо майданындабыз. Азыр биз баардык адамзат сыноонун майданындабыз. Анан бул сыноо майданда жараткан ар кандай сыноолорду берет экен. Анан биздин азыр жалпы журтка дагы, элге дагы баардык дүйнөгө оор сыноо алып барып келип атпайбы? Мындай кырдаалда биз сабырдуулук менен, бири-бирибизге аяр мамиле менен, сиздер биздин бир боордошубузсуңар, сиздерди аябызмын, кичинекей биздин балдарыбыз, бөбөктөрүбүз туура тарбия менен ушундай бир чоңоюш насип Туура кылсын. тарбия берип, Буйруса. ошо балдарын көрүнгөн балдардын бирдемке алып жегилер келет. Мен биякта туруп ызаланам, ыйлайм. Бул магазинге жүр дейт. Мен каршы калып, эч ким бербейт деп. Алаксыз деп бир аз. Бул деле кызым келди, ыйлап келет. Канча болсо да школунан да апасын таап келмон. Мен жашам өтө эле оор, аябай эле оор. Ыйлабагыла, буюрса баары жакшы болот. Сен неме кылчы? Ызаланат киши. Буюрса баары жакшы болот. Аллах насип кылса буюрса. Сиз эме кылыңыз, мына продуктларды тамак кылып бересиз балдаргачы? Ал неме? Ал берги айына канча кварталга канча төлөм бересиз? 3000 свет менен. Негизи бияк кварталда 3,5. Мен кетип атканда балдар 3000 дешкен. Анан дагы ошо акелери келип айтып 3,5 жоңуз свет менен кошо 4000 төлөп каласыз деп. Анан эми төлөй албасаңыз бошотпоюңуз бүгүндөн баштап деп эме кылды анан. Тапканда улам 50 сомдон 100 сомдон болсо да берип эметем деп атасыз, э? Ошо Алып чыгып кайыр келип ушинтип атыптан алып келип квартирага төлөп атасызбы? эми бир айда чогултуп берем. Сиз пособие албайсыз, э? Пособияга өткөрө элекмин, ошо пособияга өткөрсөм деле жакшы. Мына, нугуну болсо мындай кылайлы, эже. Мына бөбөк. Кел. Үйдө. Мына отурасың. Карачы. Отурасың, айдайсың. Кана отурчу буга. Кана. Отур. Кана отурчу. Оппа. Кана отур эми. Кана болду ана. О, үйдө отурганда ушинтип ойнойсуң, эми. Сонун экен. Кана. Айдачы кана. Чоңойгондо чоң машинагасың, анан апаң салып алып, анан коноктойсуң, э? Түшүнөсүңбү? Ыйлабаңыз, буюрса баары жакшы болот. Аллах насип кылса ушул балдар чоңойот, бизди эртеңки келечек моңубуз ушулар менен бир аз сабырлайбыз. Мындан да кыйынчылыктардан өткөнбүз, эже. Биздин аталары, бабаларчы ат минип жүрүп эле небе кыйынчылыктардан өтүп, мына биз бүгүн ушул жашоого келдик. Биз булдан бир аз сабыр кылсак, могу жигиттер чоңойот, буюрса баары жакшы болот. Бүгүнкү кыйынчылыкты унуткарат буюрса. Макул беже? Жакшы туруңуз. Жакшы туруңуздар.